Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам ардактуу радио угармандар. Эфирде ачык микрофон программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Эргал Мураталиев. Сиздер менен бүгүнкү уктуруубузда 6 март күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Залкар оочу Аппаз Жайнаковдун жаркын элесине арналган Ырдайлы Аппаз ырлары аттуу концерти тууралуу бүгүн кеп кылабыз. Атайын биз бул теманын негизинде конокторду эфирге чакырганбыз. Кандай коноктор менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн бизде конокто оончу аткаруучу Мамеджан Козубаев келип отурат. Саламатсызбы? Жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Кубанычбек Садыков да бизде конокто. Саламатсызбы? Эми ушул алгач эле кош келипсиздер дейли. Ушул 6 март күндө өтө турган мына ушул Ырдайлы Аппаз ырларын аттуу биздин жыл сайын өткөрүлүүчү Аппаз Жайнаковдун туулган күнү элесине арналган концерттер болуп өтөт да. Эми ушул быйылкы жылдагылардан эмнеси менен айырмаланат мына ушул концерт? Ушул тууралуу кеп кылалы. Анан Аппаз Жайнаковдун дагы ырларын түзөбөдө ырдап беребиз. Рахмат. Эң негизгиси бүгүн мына силердин жаңы студияңарга мына жаңы жасалган менен Салам медиа деген ат менен баштаган ушул студияңарга келип отурганыбызга кубанычтабыз. Куттуу болсун. Ушул жерге миңдеген таланттуу адамдар келип силер менен жакшы баарлашып, өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин айтып, жакшы ырларын ырдашып дегендей. Ушул жерге жакшы тилектерин айтып кетсин. Экинчиси эми биз ушул Баткен областтык Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын жааматы ушул Аппаз ака 53 жашында 2013 жылы өттү эле. Ушул 2 жылдан кийин ошол жерде Аппаз Жайнаковдун атын алып жүргөндөн кийин биз ошол кишинин атын дайым эскерип турайлы деп жаамат чогуу бирдикте ушул жыл сайын ар кандай баягы концерттик программалар менен, кароо сынактар менен, ушундай бир иш-чаралар менен өткөрүп турууну салтка айлантып, ушул 55 жашында баштаганбыз. Азыр быйыл Аппаз ака тирүү болгондо 59га кирмек экен. Демек 4 жылдан бери өткөрөт экенсиз. 4 жылдан бери өткөрөбүз. Анан мунун арасында Ош шаарында ушул түштүк регион боюнча бир жолу өттү. Республикада бир жолу ушул 55 жылдыгын эскерип өткөн. Андан сырткары биз ушул жыл сайын өзү 7 март Аппаз аканын туулган күнү. Эми өзүңөр билесиңер, алдыда ушул аялдардын 8 март майрамы бар. Ошого байланыштуу биздин театрда көптөгөн иш-чаралар болот. Ошого бош күн 6 мартты биз жыл сайын ушул өзүбүзгө баягы мындай белгилеп алганбыз. Ошого 6 мартты жыл сайын ушул Аппаз Жайнаковдун ушундай бир эскерип турайлы деп быйыл дагы ошол иш-чараны ишке ашырган турабыз. Эми айырмачылыгы быйыл эми мына областтык администрация анча-мынча бизге ушундай Аппаз жөнүндө иш-чараларга жардам берчү. Быйыл кайрылсак эмки жылы 60 жылдыгын жакшыраак өткөрөлү. Быйыл ушул мүмкүн болсо концертный вариант кылып эле өзүңөр ушул эскерип койбойсуңарбы деп калды. Ошого байланыштуу биз ушул мен анан ушул Баткен областы боюнча ушул Жайнаков атындагы фонд бар. Ошол фонддо координатормун. Ушул биздеги бул жагы Кызыл Кыя, Кадам жай, ал жагы Сүлүктө, Лейлектен өзүбүздүн коллегаларды чакырып, ошолордун башын бириктирип, Жайнаковдун ырларын ырдаган ырчыларды чакырып, ушундай өткөрүп турабыз концерт. Ошондой эле вариантта быйыл дагы ушул
область боюнча областыбызга таанымал болуп калган ырчыларды чакырып биздин театрдын артисттери менен бирдикте ушул эскерип чоң бир программада концерт өткөргөн турабыз. Эми ушул айтсаңыз Аппаз Жайнаковдун баягы эл ичинде эле ырдалып калган ырлары же кагаз бетине эле түшүп калган ырлары же кимдир бирөөлөр үчүн гана ырдап жүргөн ырлары дагы бар эмес беле? Элдер көп деле укпай калган, азыр издеп угайын десе запистери жок, аранжировкасы жок калган ырлары дагы ошол концертте ырдалабы? Ырдалат, сөзсүз ырдалат. Жакшы суроо болду. Аппаз аканын өзү негизи популярдуу биринчи ыры Кыргыз жери, өзүңөр билесиңер. Андан кийин Өрүк зар чыккан. Анан эл арасында ырдалып жүргөн жана Ак гүлүм деген ыры бар. Андан кийин Ноорузум деген ыры бар. Айгүл тоодо деген бир 6-7 эле оонун мисалы азыр любой эле угуучудан же көрүүчүдөн сурасаң ошол эле ырларны айтып бере алат да. А так ушул запись кылып мындай радиого, телевиденияга бере албай калган ырлар аябай көп. Мисалы ушундай силер чакырган жерге, мисалы мына Радио Саламдан бүгүн мына прямой эфир ушундай жерге келип эле жакында ушул ырды жараттым эле деп коюп ырдап кетип, кийин ушундай баягы аранжировка болбой ырдалбай калган ырлары өтө эле көп. Бизде болсо угарманыбыз бар экен, кабыл алып көрөлүчү. Кандай суроосу бар экен? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Улуу кыз бар экен? Биз сиз төз эфирге байланышка келдиңиз, ардактуу угарман. Эгер сурооңуз болсо бизге берсеңиз болот. Телекке каршы суроо жок. Эми ушул концерттин узактыгы канча мүнөткө чейин созулат? Концерттин узактыгы ушул 2 саат. Жалаң Аппаз Жайнаковдун ырлары ырдалат. Жалаң Аппаз Жайнаковдун ырларынан турган концерт болот. Бул жакта азыр Аппаз аканын ушул чыгармачылыкта ар дайым жанында бирге жүргөн, анан көп Аппаз ака жөнүндө баягы съемка кылып, Аппаз аканы ушул баягы экранда калтырган мына Оштон ЛТР каналынан Ак таңдай деген теледолбоордун автору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти менин досум Абдубали Акимбеков ушул жыл сайын келет. Быйыл дагы ошол келип көптөн бери ушул Аппаз ака жөнүндө баягы съемка кылбай жүрөт элем. Ошол жакшы болуптур, анда барып биротоло сенин концертиңди, силердин концертиңерди тартып келейин деп ушундай сөз берди. Абдубали Акимбеков келет, андан сырткары Кадамжайдан Мамытбек Мамажанов, Жолдошбек Мамажановдун иниси келет. Сүлүктөдөн Надира Бегим деген ырчын чакырганбыз. Лелекте жанагы Аккорд деген бир фольклордук топ бар, ошол жигиттерди чакырганбыз. Андан сырткары дагы ошол Аппаз аканын ырларын ырдаган ырчыларды чакырганбыз. Буюрса ошолор менен чогуу ошол 6 март күнү ушу Жайнаковдун концертин өткөргөн турабыз. Чоң рахмат. Кийинки биздин угарманыбыз жазат, саламатсыздарбы дейт, аябай сонун дейт. Мына ушундай эскерүү концерттер дагы болуп турса аябай жакшы. Ал эми концерттин баасы, билет баасы кандай болот дейт жана эмки жылдагы концертти кандай пландап жатасыздар 60 жылдыгына карата дейт. Концерт бекер, эшик ачык, эшик ачык. Биз жыл сайын эле мисалы Аппаз аканын концертин ушундай эскерүү концертин болгону эшик ачык эмеде эле өткөрөбүз. Себеби ушундай өткөргүлө деп жетекчилер эме кылат, анан ошентип эле ошол өткөрүп келатабыз. Анан эмки жылкы 60 жылдыгыны мен угушум боюнча азыр Бишкекте Аппаз Жайнаков атындагы фонд бар да. Фондду ошол өзүнүн балдары жетектейт. Эркин деген кичинекей баласын эме кылат, анын алдында ошол Аппаз аканын достору ошолорго көмөкчү болуп каралашып дегендей эме кылып атышат. Азыр
ушул өткөндө угуп калдым, ушул быйыл эле уже жанагы Токтогул Сатылганов атындагы филармонияны арендага уже алып коюшуптур. Эмки жылы ушул биздин жанагы быйыл Көчмөндөр оюнда баягы режиссер болгон Алтынбек Максутов деген режиссер бар Бишкекте, сонун күчтүү режиссер. Ошол кишинин режиссерлугу астында ошонун сценарийи менен ушул Жайнаковдун 60 жылдыгын бир чоң мындай иш-чара кылып республикалык деңгээлде өткөрөлү деп азыр уже даярданып атышыптыр. Албетте биз ошол иш-чарага Апаз Жайнаков атындагы театрдагы сөзсүз барып катышабыз деген тилектер менен, жакшы ой максаттар менен отурабыз. Буюрса ошол 60 жылдык ошондой бир чоң деңгээлде республикада өтөт. Бирок ал балким апрелде өтүп калышы мүмкүн, балким майда өтүп калышы мүмкүн Бишкекте да. А биз марттын 6-сында жыл сайын Баткенде Жайнаковдун баягы эскерип ал боюнча концерттерди улантып беребиз. Чоң рахмат. Кийинкиси саламатсыздарбы дейт. Студияга кош келипсиздер. Маминжанка, Кубаныч байке, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Апаз Жайнаковдун ырдалбай калган, эл оозунда эле калып калган ырларынан ырдап бериңиздерчи. Анткени кайсы жерге барсак Өрүк Зарга кетели, Кыргыз жери деген чыгармаларды биз интернеттен таба алабыз, бирок башка чыгармасын таба албайсың. Ал эми концерт 2 саатка созулса, демек анын жазылып калган эле ырлары толтура болсо керек. Анткени жалаң Апаз Жайнаковдун ырлары ырдалат эмеспи дейт. Чындыгында 2 саатты толтуруш үчүн жалаң Апаз Жайнаковдун ырлары демек аябай көп, Ырлары действительно аябай көп, ырдалбай калган ырлары аябай көп. Азыр анда ушул биздин суроо берген угуучубузга мен азыр Апаз аканын ушул Таш Мияшев деген акындын сөзүнө жазылган Бадам гүлү деген чыгармасы бар. Апаз аканын бардык ырлары ушул жазга байланышканда, жаз айын жакшы көрөт экен. Ушул бүт эле мисалы Сагындым жазы деген ыр бар. Анын ичинде дагы бүт жаз жыттанган ушундай темалар айтылат. Ушул Бадам гүлү деген бул ушул гүл жөнүндө эмес, бул апасы жөнүндө жазылган чыгарма экен. Бул деле мисалы Апаз ака ушул акыркы ооруп жүргөн мезгилде жараткан окшойт. Баягы аранжировкада эле болбой, өзү ырдап эле барган жерлерде ырдап эле калып калган ырлардан бирөөсү да. Анда ушул угуучуларга арнап Бадам гүлү деген чыгармасын кеткен да. Жашыл кырда жазы нуру күн жаган, бадам гүлү жолук кошой бир байлам, аны көрүп апам түшөт эсиме, жүрөк сыздап көңүл чөгөй сумсаян, бадам гүлү жолук кошой бир байлам, аны көрүп апам түшөт эсиме, жүрөк сыздап көңүл чөгөй сумсаян. Жытын искеп карап турдум жазды мен, жаным апам жашоодогу жаз эле. Эр тойгоно бадам гүлүн көрсөтүп, сүйүнчүлөп сүйүнчүлөп жаз менен. Canım apam jашоодогу жаз эле, эр тойгоно бадам гүлүн көрсөтүп,
suyunçulep oy suyunçulep ey jaz meni. Карагаттай мөлтүрөгөн булактан кырды көздөй жөнөйм бадам гүл ачкан. Жалгыз таман жолдон издем изиңди, жаз келгенден ой мен ээрчитип эй бир баскан. Kırdı közde jöneyim badam gül açkan. Жалгыз таман жолдон издем изиңди, жаз келгенден ой мен ээрчитип эй бир баскан. Бара келди. Жаз келгенден ой мен ээрчитип ай бир баскан. Азаматсыз аябай сонун чындыгында Апа Жайнаковдун эң сонун чыгармаларынын бири болсо керек. Бул ушундай бир апага, энелерге арналган ушундай сонунор экен. Бул да ушул эл арасында ырдалбай калып калган, ушул биз барган жерлерде ушул эл арасында ырдап жүрөбүз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы дейт. Бул эң сонун чыгарма болду дейт. Жана менин апама арналган 8-мартка сонун белек катар десем дагы болот дейт. 6-март күнү мени тосуп алыңыздар. Кудай буйрса барам дейт. Апакемди жетелеп. Апам Апа Жайнаковдун күйөрманы болчу да дейт. Сөзсүз Чоң келиңиздер, рахмат. күтөбүз. Кийинкиси болсо саламатсыздарбы Кубаныч байке. Мамажан акем, эмне үчүн сиздер өзүңүздөр чыгармачылыктардан чектеп кеттиңиздер дейт. Сиздердин өзүңүздөргө барып калыптыр. Эмнегедир акыркы күндөрү угулбай калдыңыздар окшойт да. Чыгармачылыктан чектеген жокпуз. Чыгарманын үстүндө эле иштеп келатабыз. Турмуш ар кимдики ар кандай экен. Биз мисалы чыгармачылык деген чоң дүйнөдө ушул Баткен обласы Апа Жайнаков атындагы чоң театрда иштеп аткандан кийин биз ошол жерде чыгармачылык менен иштеп жүрөбүз. Кубаныч досум боздоп өзүнүн ырларын ырдайт. Мен болсо баягы илхам келгенде оон жаратып, мен да ушул чыгарма жазып келатам. Бирок өзүңөр билесиңер, акыркы кезде ушул мен ырларымды Бишкектеги ырчылар, мисалы Нурмат Садыров ырдап атат. Жакында бир Талант Кошоков деген баягы Мустуудан азыр акыры сени сүйдүрөм деген чыгармамды ырдап атат. Андан кийин Өктөм Сапар уулу Кезгели Өрүзарда деген ырымдарды алып чыгып атат. Бишкектеги ырчылар канткен менен алар ушул шоу бизнес деген немеде жүргөнүнөнбү, аларга жакшы ырлар, жаңы ырлар тез керек окшойт. Биз менен байланышып, мен менен байланышып сурап турушат. Бирок мен ушул Баткенде айрыкча театрда ырдап жүргөн баягы өзүм үкөлөрүмө, карындаштарыма айтам да. Мисалы бир ыр менен алдыма коюп алып бир жаңы ыр оон чыгарып, ошону боздоп ырдап отурсам, бирөөсү дагы келип, ой ушул жакшы экен, агай ушуну мен ырдап чыкпаймынбы деген Баткенден ошо мен менен чогуу иштеп жүргөн кыздар, балдардан али эч ким жок. Бирок мен чыгарманы жазып атам. Биз баягы меники мисалы азыр турмушка байланыштуу Баткенде азыр кошумча иштейм. Лел мектепте балдарга сабак берет экен дагы. Абетке чейин театрда, абеттен кийин аяктоолу эле эртеден кечке баягы эме болуп, убакыт бир карасаң эле кечкирип калат экен. Үйгө кетишке ошентип эле күндөр өтүп атат, бирок арасында чыгармаларды жазып жүрөбүз. Жоголуп кеткен жокпуз.
той аштарга барып ырдап атабыз. Барбыз деңиз. Барбыз кыскасы. Чоң рахмат. Кубанч агай, кийинкиси сизге арналат экен. Агай, эмнеге акыркы күндөрү сиз дагы жоголуп кеттиңиз дейт. Эми эртең Аппаз Жайнаковдун 6-март күнү ырлары жалаң жандуу үн менен ырдалабы? Же аранжировкаланган чыгармалары дагы болобу? Кандай концерт болот? Айтып коюңуздарчы кененирээк дейт. Эми мындай да, мен Аппаз агай менен ушул мектеп чөйрөсүндө көрөк иштедим. Андан кийин ушул Аппаз акебиз раматылык бир 4-5 жыл ооруганга чейин мени да чакырып калды. Театрга келип иштебейсиңби? Анан бирге келип иштешип калдым, насып буйруп. Анан 1 жыл иштегенден кийин ошо которулду, ошо университеттин эмесине, искусство факультетине. Мен силерди баарыңар тактаттырып койдум, ушундай театрды түптөп. Баарыңар эми чогуу иштегиле дедим. Анан Мамажандыбыз, мына баарыбыз чыгармачылыктан бирге иштешип жүрөбүз. Жана айтылып аткандай, эми бул кишинин өмүрү кыска экен, 53 жашына өтүп кетти. Мына азыр мен 53-кө чыктым. Негизи эми эскерүү концертинде быйыл гана Мамажандыбыз айткандай, быйыл өткөрсөк 59 жашындыкты. Быйылдан кийинге ушул 60 жылдык ушул эскерүү концертини бир чоң масштабта өткөрсөкпү деп, анан аяк бияктан аяк кылып ушу координатор өзү айткандай, Баткен обласу боюнча жана досум. Алдынан эле пландаштырып, бир жакшы баягы сырттан келген чоң артисттердин эмесин чакыртабызбы, ошондой немеде план жүргүзсөкпү деп сүйлөшүп, кичине неме кылабыз, пландаштырып. Анан мен өзүм жөнүндө айтсам, мен элдин арасында эле ырдап жүрөм, анан не болсом билбейм, анан элдин кызматындабыз биз. Досум айткандай. Чоң рахмат. Кийинки суроо, Мамажан агай, жанагы ырдаган Бадам гүлү чыгармасын аранжировкалап чыкпайсызбы? Сизге жарашат экен дейт. Рахмат. Мен ушуларды өзүм дагы көп жылдан бери баягы ойлоп келатам да, анан буюрса ушул 60 жылдыгына аранжировкалап, ушул Бишкектеги чоң сахнада ушул аткарып берейин. Мен аткарып берсем деген баягы ойлор, максаттар бар. Анан война план покажет дейт, бирок сөзсүз эч кимге бербей өзүм ырдагым келип жүрөт ошол. Чоң рахмат. Бизде осы угарманды кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз, атыңызды айтып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен аттым Гүлмайрам, эми азыркы Мамажан Козубаев жана Кубаныч акаларга чоң рахмат айтайын деп чалдым. Рахмат. Ошондой эле Салам медиасынын жалпы жамаатына келе жаткан жаз байрамыңыздар менен анан Чоң рахмат. Мамажан Козубаевдин чыгармаларын аябай сыйлайм, ар дайым угуп жүрөм. Эми жана Ак булут деген ырын ырдап берсин деп сурайын деп чалдым эле. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө ырдатабыз. Жүп болсун дейли, анда чынында. Бир Аппаз Жайнаковдон ырдадык. Эми мындай. Өзүңүздүн чыгармаңыз. Жок. Тема Аппаз Жайнаковдон кетип аткандан кийин ушул Аппаз Жайнаковдун баягы ырдалбай калган ырларын ырдап берейин. Анан мен өзүм жөнүндө ыргалдар чакырып баягы берүү өткөргөнүңөрдө ошондо Ак булут ырдап берейин деп. Сөзсүз түрдө. Аппаз аканын да бир ырдалбай жүргөн ырлары бар. Сөзү Надырбек Алымбеков деген акынга таандык. Аясаңчы козгобой арманымды деген чыгармасы бар эле. Ушуну ырдап коеюн, Кеттик анда. Бали. Ошондой босулу, ошондойбу, ошол үчүн жүрөгүң озондойбу. Ыгы жокту кетирсең кечирип кой, ыза болуп көңүлүң бошоңдойбу, ыза болуп көңүлүң бошоңдойбу. Ортис ошондо ошондогум, ойлой берип мен дагы бошоңдодум. Кирсиз таза тилектер кайда калды? Ким көтөрөт көңүлдүн бозорго? Бара келди. Кирсиз таза тилектер кайда калды? Ким көтөрөт көңүлдүн бозорго? Тамашаңбы чыныңбы, жалганыңбы?
жалган айтып мен сени алдадымбы, арзу толгон жүрөгүм үрөй эле. Аясаңчы козгобой арманымды, аясаңчы козгобой арманымды, ордис ошондо ойлой берип мен дагы бошоңдодум. Кирсиз таза тилектер кайда калды, ким көтөрөт көңүлдүн бозоргонун. Кирсиз таза тилектер кайда калды, ким көтөрөт көңүлдүн бозоргонун. Ушундайбы сулуу, ушундайбы, ушул үчүн жүрөгүм тызылдайбы. Ыгы жокту кетирсем кечирип кой, ыза болуп көңүлүм тызылдайбы, ыза болуп көңүлүм тызылдайбы. Ордис ошондобун, ойлой берип мен дагы бошоңдодум. Кирсиз таза тилектер кайда калды, ким көтөрөт көңүлдүн бозоргонун. Бара келди. Кирсиз таза тилектер кайда калды, ким көтөрөт көңүлдүн бозоргонун. Ким көтөрөт көңүлдүн бозоргонун. Ким көтөрөт көңүлдүн бозоргонун. Бале, азаматсыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы дейт, эфириңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана Момунжанке, Кубаныч агай, сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачыл ийгилик Кадам жайдан дейт. Кадам жайдан ким экен? Бизге СМС билдирип, анда агай сизге ыр кезегин берели. Анда эмесе ушул апазагым тирүү кезинде анча бир той тобуна барып калчу элек. Ошондо баягы Ак гүлүм деген ырыны сен тартсаң экөөбүз коштогурда азыр досум экөөбүз ошондо дуэт кылып ырдап койгон. Келиңиз анда. Шандырлардан. Çıkan ay sözüm Güle sürüp alsam soy Gülden artık özündüm Ak gülüm ay ak gülüm Sağır ipet ak gülüm Güle dişli sağsalır Köpürlü yaz gülüm Ak gülüm ay ak gülüm Sağır ipet ak gülüm Tamaşada sevip var Köpürlü yaz gülüm
Баракелде. Азаматсыздар, албетте биздин музыкалык программабыз жүрүп жаткан кези. Дагы бир жолу темабызды кайталай кетели. 6 март күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Залкар Вончу Апаз Жайнаковдун туулган күнүнө арналган, жаркын элесине арналган ырдайлы Апаз ырларын аттуу концерти болуп өтөт. Башталышы саат 14:00. Билет баасы жок, акысыз, кирип көңүл ачып кетсеңиз болот, албетте. Эшик ачык. Биз болсо кийинки угарманыбыз жазат. Биринчиден саламатсыздарбы, кош келипсиздер дейт. Сиздердин өткөрүп жаткан концертиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Апаз агайдын ырларын дагы деле аранжировкалап, жаңылап чыгара берсе сонун болмок дейт. Анткени чындыгында эле биз укпаган ырларды азыр угуп таң калган кезибиз дейт. Мына ушундай сонун ырлар бар экен, аларды сөзсүз түрдө элге жарыкка чыгарыш керек дейт. Кудай буйрса. Кийинки бизде жазат. Саламатсыздарбы? Кечиресиздер. Саламатсыздарбы дейт. Сиздердин боло турган концертиңиздердин башта азыр эле айттык, 14:00 албетте билет. Сиз киресиз, көңүл ачып кете бересиз, каалаган жактан келсеңиз болот, албетте. Апакеңиз, тапкеңиз. Жадыраган жаз алдында ушул жазгы маанай тартуулайлы деп Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын жамааты сиздерди ушул театрга, биздин ыйык сахнабызга, ыйык залыбызга келип, маза кылып, дам алып, Жайнаковдун ырларынан угуп, дам алып кетиңиздер деп ушундай иш-чараларды уюштуруп отурабыз. Келиңиздер. Кийинки бизде саламатсыздарбы дейт, Марказ айылынан жазып атам дейт. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер жана концертиңиздерге анчылыктарды каалап кетем дейт. Дагы бир чыгарма ырдап берип коюңуздарчы. Сонун болуп атат эфириңиздерге. Салам радиосунун жамаатына салам дейт. Чоң рахмат. Сөзсүз ырдайт, азыр кубанычтосум. Кайсы ырды ырдайсың досум? Анда эмесе сиздер үчүн сөзүн жазган Бактыгүл Чотурбановго жалгыздык бүтпөс армандай деген бир жакшы ырды кылам. Эртең биз бул ырдагы мындай баягы эл ичинде ырдала элек ырлардан да. Келиңиздер анда чогуу тыңшайбыз. Санага салып асылын бактым, сары мончок сайыныш тактым, жомоктой кайып болгон белимдей жол үчүн үзүп кайдакка калдым, жомоктой кайып болгон белимдей жол үчүн үзүп кай жакка каттым, жол үчүн кай жакка каттым. Түнү күн изеп көзүм талгандай, түшкө кирбесиң көңүл калгандай, жабыркап жаным азап чегимин, жалгыз мага бүтпөй армандай, жабыркап жаным азап чегимин, жалгыздык мага бүтпөс армандай, жалгыздык мага бүтпөс армандай. Баракелде. Жаз жайга өзүңдү азырдым, күз жалбырадым, жазып кат жазым, кучактан мендей тапсаң өпүлем, кулсалыгымды желге тапшырдым, кучактан мендей тапсаң өпүлем, кулсалыгымды желге тапшырдым, кусалыгымды желге тапшырдым, кусалыгымды желге тапшырдым, кусалыгымды желге тапшырдым, желге тапшырдым.
Азаматсыз бара келди. Албетте бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Ардактуу радио угарман, албетте сиздердин сурооңуздарга да жооп алабыз. Чындыгында Мамажан агай айткандай, келирки дагы эфирден чакырабыз, анан өзүнүн чыгармачылыктары туурасында дагы кеп кылабыз. Калгандары жеке чекин. Бүгүн биз албетте Апа Зайнаковдун жаркын энесине арналган 6 март күнү боло турган концерт туурасында кеп кылдык. Бизде конокто бүгүн чыгармачыл инсандар келип отурат, сиздер айткандай эле. Чындыгында биз болсо сиздерге эркин микрофон берели. Эфирибиздин аягында бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келиптир. Анда өзүңүздөрдүн ушул элге болгон каалоо тилегиңиздер болсо айтып алсаңыз болот. Рахмат Салам медиасына. Биринчиден силердин багы студияңарга, ушул ишканаңарга, ушул Салам радиосуна чыгармачыл ийгилик. Чоң рахмат. Чыгармачылык деген чоң дүйнөдө ар дайым бирге бололу. Ушул качан болсо ушундай биздин театрдын иш-чараларына ар дайым баягы колдоо көрсөтүп келесиңер. Улукбу Амирова баш болгон силердин жамаатыңарга чоң рахмат. Анан айтайын дегеним, бүгүн мына 27-си болсо, эртең биздин кыш айынын акыркы күнү экен. Кыш менен коштоштобуз. Урматтуу баткендиктер, жердештер, жадырап жайнап келаткан жаз айыңыздар. Жаз айынын алгачкы күнүндө кирип келген ушул апаларыбыздын, карындаштарыбыздын, жеңелерибиздин дегендей өмүрлүк жарлардын 8 март эл аралык майрамы менен силердин Салам медиасынан биринчилерден болуп куттуктап коелу. Чоң рахмат. Элде журтта ар дайым аманчылык, тынчылык болсун. Биз ушул ден соолугубуз бекем болсо, Алла Таала бизге күч кубат берип турса, мындай чыгармаларды ыр ишкоздоруна, жалпы эле ыр жандуу адамдарга ырдаганга ар дайым даярбыз. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Кубанч агай, сизде сөз кезеги. Мен дагы эмне демекмин, ушул жадырап жайнап келаткан ушул жаз майрамыбыз, жана досум айткандай, аялдарыбыздын, аял затынын жалпы эле ушулардын майрамы куттуу болсун. Анан силер дагы ушул Салам медиа, Салам радиосуна чоң рахмат. Бизди тез чакырып турсаңар, биз дагы силерге чыгып турсак, тезинен баягы бизди баягы угармандарына белер сагыныш турса, тез чыгып турабыз. Кезиктешип. Чоң рахмат. Урматтуу радио угарман, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип жетти. Студияда бүгүн бизде конокто обончу аткаруучу Мамажан Козбаев жана маданияттын мыкты кызматкери Кубанычбек Садыков бизде конокто болду. Программаны мен Эргал Мураталиев алып бардым. Жаңы күндөн, жаңы сааттан амандашканга чейин саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.